Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасы апрель ТВга каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Бул арызда бул телеканалдын алып баруучуларынын мимикасы, сөздөрү жана кайсы бир коллаждары бийликке каршы деструктивдүү деген тыянактар бар. Бүгүн биз негизи ушул жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн, кантип жана мунун кандай мыйзамдуу жообу апрель телеканалын жабуу канчалык мыйзамдуу, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момунбеков болмокчу. Рыскелди мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле ушул жалпы доо арыздын негизинен доо арыз боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул мындай анын айтылышы, ушундай бир мимикасы үчүн жабабыз деп, мындай эл арасында дагы ушунусу менен тарап кетпедиби? Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Биринчиден мен Октябрь райондук прокуратурасынын сотко жолдогон өтүнүчүнүн маани маңызы менен тааныш эмесмин. Болгону массалык маалымат каражаттарынан алган маалымат боюнча бул мындай жагымсыз материалдарды топтогондугу үчүн, ушундай кылып жайыткандыгы үчүн, бергендиги үчүн, сарказм дейм, ошондой нерселердин бар экенин экспертизалык корутундулар негизинде телеканалды же болбосо маалымат булагын жабуу боюнча өтүмө бергени гана жөнүндө маалымат алдым. Эми мындай да, кандай болгон күндө дагы кеп анын жазылган доо арыздын маани маңызында эмес. Болгону бул ошол сарказм деген эмне? Сарказм деген менин жеке түшүнүгүмдө бул сатира, мыскыл, тамаша. Анан ошол үчүн жабып коюу бул аша чапкандык. Бул жакшылык эмес, бул каршылык. Бул аброй эмес, бул жаман ой. Бул утуш эмес, бул утулуш. Деги эле бир маалымат булагын жапкандан бийлик аброй таппайт, тескерисинче зыян табат. Анткени канча деген адамдарды ошо маалыматсыз калтырат. Экинчиден алардын бийликке болгон мамилесин кескин түрдө өзгөртөт, же болбосо ишеничин кетирет. Эмне үчүн мындай кадамга барды, ал жерде эмнелер бар эле деп. Ансыз деле бизде Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү сөз эркиндигине болгон маселелер тетиги Европанын бир топ уюмдарында козголуп, президентке, биздин бийлик бутактарына ар кандай маанидеги өтүнүчтөр келип жатканда, мына тынчсыздандырууга алып жатканда, анын артынан ушундай кадамга барган өзү бул алсыздык эмес, бул акылсыздык да. Мен башыма көп нерселерди өткөргөм. 10 жылдын ичинде 5 гезиттин башкы редактору болдум. Кудум ушундай нерселерди мен өз башыман өткөргөм. 2007 жылдан баштап 2000 ыңкылапка чейин бир топ гезиттерди жетектедим. Эркин, элдик гезиттерди жетектедим. Ал Алиби, Ачык Саясат, Эл сөзү, Форум жана Фабула. Туура эле ушундай кадам менен Октябрь райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен Октябрь райондук соту бизди журналисттерди бир 2 саат камакка алып, анан гезитибизди жаап койгон. Бирок алар чоң жаңылышкан. 2 күндөн кийин биз башка гезит менен кайта эле чыгып кеткенбиз. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деген ушул. Бүгүн апрелди жапса, эртең апрель 1 деген башка канал менен чыгып баштайт. Анткени журналисттердин эркин бул менен жаап кое албайсың да. Анан мен деги эле таң калганым мындай болуп атат да, эмне үчүн Октябрь райондук прокуратурасы ушул апрель телеканалына мындай жабуу боюнча маселени коюп атат. Айып салуу боюнча маселени койсо болбойт беле? Эми биринчи кандай болгон күндө да предосторожение берет, предупреждение болот. Андан кийин аларга баш ийбесе, дагы деле кайталанып жатса, анан ушундай катаал кадамдарга барса болот эле да. Анан бир эле силердин берип жаткан материалыңарда бийликке мындай жагымсыз нерселерди, жагдайларды жаратып жатасыңар деген эле жаап койгон мен туура эмес көрдүм. Деги эле дүйнө коомчулугу деле туура эмес көрөт мунучу. Анткени кандай болгон күндө дагы мындай нерсе менен жапкан бул ала бармандык. Деги эле эгемендүү Кыргыздын тарыхында биринчи
жолу ушундай нерсе кездешип жатса керек, ушу сарказм депчи. Ушу менен деле кантип жаап койсун, ал жерден кимдин аброюна шак келип атат, ким зыян тартып атат, ким кыжырданып атат, кимдин итиркейин келтирип атат. Ошолордун баардыгын ачыктап көрсөтүп болот. Анан 3 экспертизанын корутундусу бар деген нерсени окудум. Ал экспертизага ким жөнөткөн, эмне себептен жөнөткөн, аны ким кайрылган, анан кайсы эксперттер чыгарган, алар өздөрү лингвистпи, алар өзү сарказм менен сатираны, мыскыл менен шылдың, келекелердин маанисин, маңызын түшүнгөн адамдар болар эксперттер. Анан ушундай бар экен деп эле койсун, анан кийин жакшы экен, бар экен деп жабып салыш керек. Анан сизге дагы ушул тармакта мындай тажрыйбасы бар кишиге суроодо катары сизге суроодо, бул журналисттерге ушундай бир шылдыңдоону азыркы күндө мисалы чын эле кайсы бир бийликтин өкүлдөрүн бир мындай бир ыйык фигура катары кабыл алып, анын үстүнөн күлсө болбойт, ага карата кандайдыр бир тамаша колдонсо болбойт деген сыяктуу болуп калбадыбы? Жанагы биздин тамашачылар деле айтып келет, же болбосо тыңдап азыркы күндүн куудулдары деле айтып келет да, ой биз ал темага тамашалабай эле коелу депчи. Негизи журналистикада болобу, жалпы эле элдер менен аралашып жүргөн кесиптерде болобу, канчалык бийликке карата тамаша, сатираны колдонуу канчалык мүмкүн болушу керек, канчалык уруксат берилиши керек бул тармакта? Эми буга чек болбош керек. Ал адамдын эрки, ал мындай да. Аябай мен таң калып атам да. Ушунчалык деңгээлге түшүп кеткенечи. Советтер Союзунун убагында бийлик өздөрү ошол коммунисттик партиянын өзүнүн Чалкан деген журналы бар болчу. Чалкан деген журналында эң күчтүү журналисттер, анан эң күчтүү художниктер иштечи. Ошол журналисттер жазат кайсы бир чиновниктердин, аткаминерлердин жагымсыз, коомго жат көргөн нерселерин мындай шылдыңдап, мыскылдап, атайын ошону ээсине, намысына келтириш үчүн, ойготуш үчүн ошону колдончу. Аны ким башкы редактору, биринчи башкы алгачкы редактору атактуу акын, жазуучу, академик Алы Токонбаев болгон. Ал тетиги эгемендик алган 2000-жылдарга чейин чыкты ошол Чалкан деген гезит. Ошол Чалкан деген гезитти канча деген кыргызстандыктар ар бир санын күтүп окушчу. Чалканга эмне деп чыгат экен, кимди чыгарат экен, Чалкан чаккандан кийин деп биз ошол маалымат каражатта чыккан материалдан кийин кандай натыйжа болду, кандай тыянак болду деп кийинкисине дагы окур элек да. Орустардын деле маселе нерселердин деле Крокодил деген журнал болгон да. Негизги куралы бул сатира болгон. Анткени маалыматты жеткирүүнүн бир жолу, сатира деген бул адабий жанр, адабияттын жанры. Аны колдонуш керек. Ал чыгармачылык, ал жаратмандык. Андай сатира менен жазган журналисттин баардыгын сатира менен жаза бербейт. Анткени ошол маалыматты маңызын жеткириш үчүн кээде мыскылдап, шылдыңдап, келекелеп ошону жеткириш керек. Ошону сезимин ойготуш керек, ошону ээсине келтириш керек. Бул курал, бул курал, бул адабий курал. Анан ошол куралды колдонгондорду мындай куугунтуктап же болбосо чектеген өзү бул акылсыздык да. Мына куудулдар мыскыл жана тамаша дейт. Бул сарказм да. Анда куудулдардын баардыгын силердин ар бир сценага чыгып филармонда концерт койгонуңардын баарын бийликке жагымсыз кылып атат, мындай элдин жек көрсөтүп атасыңар деп анда куудулдардын баарын наамынан ажыратып, алардын баардыгын сүйлөтпөй коюш керекпи? Ал эми бүгүнкү социалдык сеттердеги комментарийларды карасаңар 90% сарказм. Сатира, бири-бирине шылдыңдашып, келекелешип, бул бүгүнкү учурдун куралы. Маалымат куралы. Маалымат куралы. Ушундай кылып жеткиргенге аракет кылышат. Узун кылып жазсаң аны эч ким окубайт. Чарчап кетет, жадап кетет. Анан кыска нуска кеп сарказм, сатиранчы кеп бүлдүрүп сүйлөгөндө эмес, кеп күлдүрүп сүйлөгөндө эмес. Айтып атпайбы мындай күлдүрүп, шылдыңдап сүйлөп атпайчы. Кеп күйдүрүп сүйлөгөндө, ошону күйгүзүп, ошону аны табыш керек да. Бул дагы чоң искусство, жанр. Анан ошол сатираны колдонгон журналисттерди силердин чыгарган материалыңардын баардыгы
корутунду мындай чыкты, мындай колдон болушуңар керек болчу, бийликке мындай жеккерүү сезимин тутантып жатасыңар, элди бузуп жатасыңар дегендин өзүнө мен таң калып жатам да. Деги эле биринчи ошол сатираны кенен түшүнүп алыш керек болчу да, сарказм деп. Анан мен билген жокмун кайсы материалдарда кандай кылып туруп берди. Албетте эгер мамлекеттин бүтүндүгүнө, коопсуздугуна, же болбосо мамлекет башчынын, өкмөт башчынын, же болбосо бийлик адамдардын жеке дарегине, ар намысына, кадыр баркына доо келбесе, анда аны не кереги бар? Эмне себеп болду? Анан деги эле ошо таң калам да. Буну жапкан күндө дагы аны жараткан журналисттердин оозун жаба албайт. Алар эртең башка жакка барып иштешет, башка эле YouTube каналдардан чыгып башташат, кайтара ушул куралдарды колдонуп башташат. Калып калбадыбы? Мгм. Мгм. Анан ушул жерден дагы бир суроо да, мисалы азыркы күндө жалпы блогерлер болобу, журналисттер болобу, же кайсы бир медианы жаап атканда, же ага каршы соттук иштер болуп атканда, мындайлар байма бай болуп атат акыркы күндөрү. Ошол мисалы бийликке каршы үндөөдү деп комментарийлердеги аны көрүп окуган кишилердин комментарийлеринде ушул бийликке каршы же кайсы бир сөздөрдү сүйлөгөнү үчүн анан силер элди дүрбөлөңгө чакырып атасыңар, элди деген бийликке каршы үндөп атасыңар деген сыяктуу бир мындай формулировка менен жаап баштады да. Канчалык журналист ошол бардык көрүүчүлөрдүн ар бир реакциясы үчүн, канчалык алардын комментарийлери үчүн, пикири үчүн жоопкерчилиги бар болушу керек сиңерче? Бул жерде кантип, мисалы биз деген материал жасаганда анын астына ким кантип ким эмне деп пикир калтырат, аны биз билбейбиз. Анан ошол пикирлер үчүн журналист канчалык жоопкерчилик алышы керек? Жок. Эң ириде журналист өзү иликтеп, жиликтеп чыккан макаланы же болбосо кабарды элге жеткирүүдө эмнелерди негиздеп алды, тегиздеп алды, ошону кантип иликтеп, кантип жиликтеп калды, ошого гана жооп берет. Ал эми макаланын кимдин кандай пикир калтырды, ал комменттерге ошо жазган киши өзү жооп бериш керек да, өзү жооп бериш керек. Анан билебиз да, бүгүнкү күндө баягы сиркеси суу көтөрбөй калат деп коет го. Сәл эле бир мындайраак айтсаң эле бул мыскылдап атат, бул шылдыңдап атат, бул бизге душман окшойт деп эле баягы коркконго кош көрүнөт деп эле, анан кийин баардыгын эле чаба берсең, баардыгын эле курчай берсең, ал курчоодон тигилерди киргизбей кое албайсың, өзүң чыга албай каласың да, өзүң барымтада каласың, өзүң ошо сөз эркиндигин барымтаса аласың. Мындайда элдин бугу чыгып туруш керек, эл өзүнүн көксөгөнүн айтып туруш керек, тил аркылуу жеткириш керек, маалымат аркылуу мандатыш керек. Баардыгы эле маалыматтардын баардыгы эле айга күнгө теңелген болбош керек. Арасында ачуу сын да болуш керек. Анткени сын бул күзгү, сатира дагы мындай беске сайгар нерсе. Ошолордун биринчи маалыматтын маңызын иликтеп алып туруп, анан ошону жеткизген адамдарга баракелде деш керек. Кандай болгон күндө дагы журналисттер кайсы бир маалыматты ошону элге чайнап жеткизип берип атат, түшүнүктүү кылып бергенге аракет кылат. Ошонун артында эмне турат, аны иликтейт, ар тараптуу жиликтейт, анан берет. Бирөөлөр мындай ыр менен берет, бирөөлөр сыр менен берет, бирөөлөр чын менен берет, бирөөлөр ушуну кыскараак кылып туруп мындай кылып жеткизейин дейт. Анткени коомдогу, турмуштагы жагымсыз жат көрүнүштөрдү эми ал эл өзү тандап алат, кандай кылып кабыл алат маалыматты, кандай кылып кабыл алат. Ал эс тутуму, аң сезими адеп билип түшүнгөн адамдар аны туура кабыл алат. А кээ бир адамдар бар да, ой, маңызын түшүнбөй туруп, маанисин түшүнбөй туруп, булар деген тигиндей турбайбы, булар бузукулар турбайбы, булар тигиндей турбайбы деп андай болбош керек. Кандай болгон күндө дагы маалыматтын баардыгы ар тараптуу болуш керек. Адам өзү тандап алат. Адам ошодон өзү каниет алат. Анан арасынан илгеп жакшысын алат. Тамак деле алдыңа баардыгын коюп койсо, ар нерсесинен ооз тийип көрөсүң, жакканын жейсиң дегендей маалымат деле ошондой да. Анан кийин эле силердин маалыматыңардын баардыгы эле мындай экен, тигини колдонот экенсиңер, муну колдонот экенсиңер деп. Анан кечке эле КТР айга күнгө теңеген эле нерселерди угуп отура бериш керекпи? Адам деле адам жадайт да. Адам деле адам жадайт да, бирок чындык башка жакта да.
Андын уккусу келбейт да. Адам уккусу келет. Мүмкүн ошол апрелдин журналисттерин жакшы көргөн адамдар бар. Андайларга булар сонун кылып беришет. Булардыкын уккандан кийин, же болбосо көргөндөн кийин эч нерсенин деле кереги жок. Башка бирөөлөрдөн сурап билгин келбейт. Булар ушундай кылып жеткизет. Кээде ошол уккан кулак аркылуу кабыл алат дагы рахат алат. Ох, сону кылып жеткизди. Эми мен түшүнгөндөй ол башкалар да түшүнөт бекен деген пикир калат ада. Пикир калат. Анан ар бир маалымат булагы ар кандай кылып берет. Мурун деле гезиттер ар кандай болчу да. Мындай ачуу сынды жазган гезиттер бар болчу, майдалап жазган гезиттер бар болчу, жагымтал болуп жазган гезит, кошомат кылып жазган гезиттер болчу. Бүгүнкү күндө эми коомуштуу болуп калбадыбы? Баардыгын эле кошоматчылар кошомат кылып сүйлөш керек болуп калды. Андай болбойт да. Андай болбойт. Илгертен сөз эркиндиги болгон, адамдын эркиндиги болгон, пикир билдирүү, ар ким өзүнүн пикирин билдириш керек. Кандай болгон күндө да, кандай каршылык болгон күндө дагы баары бир деле сөз чынынан бузулбайт да. Сөз сынынан да бузулбайт. Анан мен деген ушул апрелге ушул өтүнүч берген нерсеге таң калып атам да. Бунун эмне кереги бар эле? Бечиликке жөтөлдүн кереги эмнеде отуруп сөз эркиндигин сөйлөкөт деле калбай калбады бизде. Баарын эле жаап атабыз, баарын эле жаап атабыз. Анда эмне пайда табат? Ким пайда табат? Мисалы дүйнөлүк уюмдардын баардыгы тынчтануусун билдирип атат. Алар менен дүйнөлүк каржы уюмдардын байланышы бар. Анан алар айтат, ай, Кыргызстанда сөз эркиндиги такыр калбай калды. Ал жака жардам бергенде эмне пайда? Ушуну токтотуп кой деп. Алардын баардыгы биздин башыбызга, бюджетибизге, элибизге түшкөн мүшкүл иш да. Анан ушу бир кичинекей нерсени эле бир төөчө кылып эле, анан мындай экен, тыны экен деп жапканды кече ошол сиздер жөнөткөндөн кийин ушул маселе жөнүндө интервью сураганда аябай кыжаалат болуп чыктым. Мен деле башыман көп нерсе өткөн, бирок бир дагы жолу соттоочулар болгон, бир дагы жолу гезитти жабалган эмес. Маселен убагында Асабаны жапкан Ишимкановдун. Ал агым болуп чыккан. Агымды жапса кайта башка гезитте конокто болуп чыгып берген. Меникин деле канча жол, 5 жол жапкан. Мына ошол журналисттердин баардыгы бүгүн иштеп жүрүшөт да. Бүгүн баардыгы, алардын баардыгы башынан өткөргөн, билет. Бунун жакшылык алып келбесин алар баардыгы билип, сезип көрүп турат. Алар аркылуу коомго жетет. Анан ай, бийликтин бул кадамдары туура эмес кадам. Эң мындай кандай десем болот, бул эми чынын айтканда чектөө эмес, бул кектөө. Кек деп атат эми, чек дегенде чектемиш болуп атат, бирок чынында кек деп атат да, силер мындайсыңар деген болчу. Эми эмне болду эми? Апрель деген ат жакпай атабы? Бирөөдүн үнү жакпайбы? Же бирөөдүн жүзү жакпайбы? Анан жаба бериш керекпи? Апрель деген ат жакпаса эле ал майрам эмес. 7 апрелде мындан кийин даталуу күн болуш керек, майрам күн болбош керек деп. Жок, апрель деген бул тигилерге байланыштуу экен, мындайды деги чыгарбаш керек деп. Анда эмне апрель айында эле машина алып салбай калат биротоло. Такыр түшүнүксүз кадамдар болуп атат да. Ушундай нерселер баягы жан кейтет да. Ушундай олдоксон кадамдарга барбай эле койсо, бул бийликке айыр алып келбейт. Бул бийликке аброй алып келбейт. Бул бийликке жабадой алып келет. Ушуну ким сунуштап кылган болсо туура эмес кадам. Бул тескерисинче көбөйтөт, ырбатат маселени. Бул кеп бир каналдын чыгарган материалдардын жагымсыздыгынан эмес, миңдеген адамдарга жагымсыз жагдайды жаратат. Мына ушуну эске алыш керек. Анан биз жалпы эле Апрель ТВдан сырткары алып карай турган болсок, ошол эле башка медиаларды да жабууга аракет болуп атат. Кайсы бир блогерлерди камакка алышты, аркы ушундай бир жалпы саясатты бир коомдук талкуудан мындай алып салуу аракети эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул акыр аягы барып эмне менен бүтөт? Мисалы баарыбыз Фейсбукка да пикир жаза албай калдык, себеби дегенде Фейсбукта жанагы пикир жазган кишилерди камап атышат депчи. Анан кайсы бир блогерлерди жаап салды, аларды ушундай бир кайсы бир сөздөрү бир саясий жактан туура эмес пикирлерди деструктивдүү деп, анан бузуктуу депчи. Ушундай боло берсе акыр аягы барып эмне болот? Биз да ошо жанагы Советтер Союзунда болгондой саммиздат, анан кухняда саясатты талкуулоого чейин жетип калабызбы? Мындай бир жыйынтыгы эмне болот сиздин оюңузча? Мындай да, биз тарыхтан сабак албай жатпайбызбы? Кечеге эле
5-10 жылдагы тарыхтан сабак албай алдыга кетип атабыз. Ал эми сен тарыхты мылтык менен атсаң келечек замбирге атат деген сөздү эсибизге албай жатабыз. Бул окуялардын баарын биз басып өткөнбүз. Азыркы бийлик башындагы адамдардын баардыгын сөз эркиндиги кандай болорун, сөз эркиндиги аркылуу же болбосо массалык маалымат ушул журналисттер аркылуу саясий упай топтоп, аброй топтоп, ушундай кадыр бар зоболого жетип алып, анан бүгүн ошолорду кайта чектеп, аларды башка нукка салып, башка неме салып келген бул деген эмне? Бул деген өздөрү суу ичкен кудукка түкүргөндүк да, же болбосо өздөрү отурган бутакты аралагандык менен эле барабар. Сен ошонун пайдасын көрдүң, анан бүгүн сен ошодон зыян көрүп атасыңбы? Убагында пайдасын көрүп, сен бүгүн ошодон зыян көрүп калдың. Баардыгын эле бир рамкага сала албайсың да. Анткени баардыгы эле адамдын түшүнүктөрү, көз караштары, дүйнө таанымы, жашоодогу эркиндик нерселери ар башка да. Алардын баардыгын билип турушуң керек да. Бүгүнкү күндөгү элдин калың катмарындагы абалдын күрө тамырын кармап билип туруш үчүн баардык маалымат каражаттары аркылуу элди ошол жактан көрөсүң. Анан бул кандай болгондо да маалымат булактар болобу, блогерлер болобу, булар күзгү. Анан күзгүнүн алдында кыйшыгып отуруп алып, менин түрүм суум экен деп күзгүнү сындырганда пайда жок. Күзгү сенин үнүңдү, күзгү сенин жүзүңдү гана көргөзөт. Кулк мүнөзүңдү. Башкалар көрсөтпөйт да. Анан таң калыштуу ушул болуп атат. Биз сабак албай жатабыз да. Мындай нерсе жакшылыкка алып келбейт, жакшылыкка алып келген эмес. Буну кечеге эле мурдагы эле тарых көргөзгөн. Ушул Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында дагы кандай кылып сөз эркиндигине кысым жасап, анан кийин ошонун зыянын да көргөн, пайдасын да көрүп, анан аягында кечирим сурашып, биз убагында туура эмес кылыппыз, тигиндей экен, мындай экен деп чыгышат да. Кереги жок. Касташпаш керек. Тез керисинче мындай. Эми мен таң калып атканым ушул болуп атат да. Эмне үчүн эле баардыгын эле жабып салуу боюнча катаал чара көрүп атат. Айып салуу деген бар, эскертүү деген бар, чакырып беседа кылса да болот. Мурда эле биздики ушундай болчу да. Прокуратурадан предосторожение деген жазчы, о недопустимость деп пред деп ушундай кылып келчи. Кайсы бир макалаларыңардагы чыгарылган немелерде мамлекеттин немесине беделине шек кетирип турган нерселер бар. Этият болуңуздар деп предосторожение берчи. Эмне үчүн Октябрь райондук прокуратурасы биринчи сиздерге ушундай предосторожение берип, андан кийин мынакей десе, эл деле ынанат эле, эл деле айтат эле, каяктагы сөз эркиндиги, биз буга эскерткенбиз, андан кийин айып салганбыз, андан кийин чакырып беседа кылганбыз. Ага да болбой эле булар үшүнтүп эле кете берди десе, мен деле туура эмес көрмөкмүн. Ыраазы эле кылыпсыңар демекмин анда. Бирок андай кылбай туруп эле минтип карап туруп эле булардын үнү жакпай атат, булардын жүзү жакпай атат, булардын күлгөнү жакпай атат, булардын жүргөнү жакпай атат, булар мыскылдап атат, булардын отурган жери жакпай атат, булардын тиги аталышы жакпай атат, булардын атасы жакпай атат дегендей эле кылып болбойт да. Болбойт да. Анан дагы бир нерсе, ушул жалпы иштердин баарында бир Кыргызстанда башка өлкөлөрдө көп кездешпеген нерсе бар. Бул саясий лингвистикалык экспертиза депчи. Саясий лингвистикалык экспертиза деп ошол Илимдер академиясында бир убакта ошол чырыда чыгып жүрдү. Бизге ошол түздөн түз келип мындай кылып жазгыла деп биз десе, биз ошону эле жазчубуз деген. Ал эксперт азыр өзү түрмөдө ошол айткан үчүн. Негизи ушундай бир саясий лингвистикалык экспертиза деген сиздин оюңузча кантип мындай бир аныктайт бир нерсенин мамлекетке деструктивдүү маалымат экендигин, алардын сүйлөгөнү, мимикасы, сарказм, кебетеси деген ушул мындай деструктивдүү күч экенинчи. Анан сиздин оюңузча ушул бул жалпы бул экспертиза өзү бир саясий кандайдыр бир курал болуп калган жокпу ушундай бир эркин журналисттер үчүн? Албетте, мына бүгүнкү күндөгү жанагы экспертизанын корутундусу саясатчыларды же болбосо саясий басылмаларды камаганга, жапканга негиз берип атат да. Корутундулар негизичи. Мен деле өзүм башыман өткөрдүм. Мени деле бир болбогон сөзүм үчүн сиздин айткан жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүңүздө адамды мазактаган темалар бар экен деп туруп эле ар намысына шек келтирди деп туруп мага айып салып койгон.
мен жогорку сотко чейин барып соттоштум. Кайсы сөзүм канчалык деңгээлде анын ар намысына шек келтирди, кайсы сөзүм ошол сөздөрдү аныктап бергилечи, мен анан ошол сөздөрдү мен силерге аныктап тактап берейин. Кайсы сөзүм мен каймана түрүндө айттымбы же кандай түрүндө айттым, такшылтоочу сөзбү, мазактоочу сөзбү десең, жок, мындай бар экен деп коет. Эми кайсы сөзүмдө бар экен, кайсы сүйлөмүмдү, кайсы сөзүмдө бар экен эмес экен көргөзбөйт. Материалах есть призывы же болбосо негативный дейт. Айлап кетейин. Сен оюңда жок нерсе болсо, бунун оюнда бар экен дейт. Сен каяктан билесиң мен оюмда бар экенин, боюмда бар экенин? Сен каяктан билесиң? Деген кептин бардык ушул эксперттер бүгүнкү чоң курал болуп берди да. Анткени тергөөчүлөр да айтат, мен эми корутунду турбай, ушул корутундун негизинде бар экен деп атат. Мен шек санадым, бул бар деди. Демек сиз мен коюп аткан айып туура экен деп эле сотко жеткирип, сот жаап атпайбы? Ушул негизги курал болуп атат. Ушул баш кесип атат. Эксперт деген не болуш керек? Эксперт деген ал кыргыз тилин, кыргыздын тилин, тиги юдахини сөздүгүнүн баардыгын билген, тиги кылым карткан кыргыздын тилин билген күчтүү тилчи филологдор болуш керек. Ошолор эксперт болуп, анан коомчулукту билет да. Ал кайсы сөзүнөн ката жазыптыр, кайсы сөзү какшык экен, кайсы сөзү мыскылдаптыр, кайсы сөзү канчалык деңгээлде адамдын же болбосо кайсы бир нерсеге ар намысына шек келтирип, аны оорутуп же жабыркатып салыптыр. Ошолордун баары ачыкталбай жатпайбы? Мына ошолордун баардыгы жабык түрдө өтүп, жабык түрдө кагаз түрүндө келип эле курал болуп атат да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Муну азыр адатка айлантып алышты. Бирдеке десең эле эксперттер жазды да. Эксперттердин өздөрүнүн фамилиясын карасаңар, фамилиясы кыргызча эмес. Анан алар кантип ошолор далилдей алат, кантип ошол корутунду чыгарат? Ошол корутунду чыгаргандар ошол корутундусу үчүн жооп берип калышы да мүмкүн да. Кийин ошол адам, жабыртаткан адам акталып кетсе, анан ал сотко берсе, мына мен ушуну нерсе деп, кийин ал акталып кетсе, анан кийин ошол эксперттер, корутунду берген адамдар адамдын тагдыры менен ойношуп атпайбы? Канча деген адамдар запкы тартып атат. Канча деген адамдар ошо эксперттин корутундусу аркылуу темир тордун артына кирип кетип атат. Жоопкерчиликтин жоктугунан болуп атпайбы? Сен соттун алдында эмес, сен абийир алдына жоопкерчиликтен коркушуң керек. Анткени сенин корутундуңдун негизинде канча деген адамдар корголот, тагдырлар сынат. Эң коркунучтуусу бүгүн ошол эксперттер болуп калды. Ошол эле эксперттер экен. Ошо жазган постунда деле мындай бар, тигинде бар, мындай бар деп. Эми азыр анда телефондорду эмне кылыш керек? Анда эч байланышпай эле жүрүш керекпи? Мындай болгон эмес. Илгери гезиттер чыкканда, гезиттердеги материалдарды жөнөткөндө экспертиза жүргүзүлүп, андан кийин ушул макаланын 4-абзацындагы 2-сүйлөмдө балакетте моундай деген сөздөр камтылган экен. Ошол сөздөр Юдахиндин китебинде сөздүктө какшыктоочу, мыскылдоочу сөздөрдүн баары камтылган. Алар адамдын ар намысына шек келтириши мүмкүн деп гана чыгарчы. Анан сот өзү чечим кабыл алчу. Сен канчалык жабыр тарттың ошодон? Ооруп больницада жаттыңбы? Канча жабыр тарттың? Канча дарыдан бек акча кетти? Анан кийин көлөмү канча деп анан айып салчу да. Жабып салчу эмес, айып салчу. Азыр айып жок болуп атпайбы? Айып болду, жабыш керек. Жабыш керек. Анан кыскача ушул сиздин ойыңузча биздин убактыбыз аягына чыгып баратыр. Кыскача негизи бийлик ушундай бир өзүнө карата болгон сындарга керек болсо кайсы бир тамаша иретинде айтылган сөздөргө кандай реакция жасаганы туура сиздин оюңузча? Кыскача. Эми кандай болгондо да аны кабыл алыш керек. Эгер кандайдыр бир жерде катачылык кетсе, эми адам да, эгер жеке адамдын ар намысына же болбосо немесине кетсе, акырын гана телефон чалып туруп, могу жерде мындай кылып койдуңар, бул менин жора жолдошум, иштеген жери бар, ошого деле катуу тиет, мага деле катуу тийип калды десе, баягы порядок опровержение деп коет да. Ошондогу журналисттер кечирим сурап коюшу мүмкүн. Биз катуу кетсек, капа кылып койсок кечирим сурайбыз депчи. Эми опровержение деген ал ошол макаланын маанисиндеги нерселер ката кетип калса кечирим суроо, же болбосо мындай кайталап
неме кылып мойнуна алууда. Алар эми мамлекетке же болбосо тигиндей болсо жөн эле мындай прокурор чакырып беседа кылып, башкы редакторду чакырып предоставление кылып коюп, мындайлар нерселерди мындай элдин же болбосо мамлекеттин бүгүнкү кырдаалдагы саясий кырдаалдарга моундай кылбай бир аз жумшартып жумшагыраак жазып тургулачы, мындай кылып өзгөрткүлөчү форматыңарды эл туура эмес кабыл алып атат, биз деле билип турабыз деп жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө маселени коюп сурап турбаса эмнеге барбаш керек анда баардык эле маалымат каражат айтмак да. Рахмат сизге. Биз андай эле боло турган болсо деп, анткени мамлекеттин кызыкчылыгы превыше всего. Анткени бул баардыгыбыз ошо мамлекетте жашап атабыз. Анан мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө маселе козгосо, ал макаланы нугун деле тигиндей өзгөртүп койсо болот. Ал жалпы кызыкчылык болгондон кийин, коомдук кызыкчылык болгондон кийин анан мындай кылып эле койгону туура эмес да. Ошон үчүн бул жерде баягы тынчтык келишими деп коет го, мировой соглашение деп коет го. Ошо менен эле бүткөнү жакшы болуп турат да. Анткени тынчтыктан башка нерсенин кереги жок бул жашоодо. Ошону эле каалайт элем. Эми араздашуудан, жаатташуудан жакшы нерсе болбойт. Баары эле. Бирөө утат, бирок бул нерседен бийлик болобу кайсы болобу утулат. Анткени бунун арты утуш эмес, утулуш. Бул чындык. Бул мен көргөн, мен башыман көргөн чындык. Бир дагы бийлик сөз эркиндигине кысым кылып, упай алып, же болбосо аброй жогорулук эмес. Баардыгы ушундан аксап келген, аксап келет, аксай берет. Анткени бул кечеги тарыхтын жолу. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасы апрель ТВНга каршы доо арыз менен кайрылгандыгын талкууладык. Эскерте кетсек, прокуратура апрель ТВ телеканалынын алып баруучулары сарказм, шылдың жана мимикалары бул бийликтин аброюна шек келтирет деген жүйө менен сотко кайрылган. Биз ушул тема бул канчалык мыйзамдуу жана бийликтин аброюна канчалык бул жабып салуу канчалык бийликке аброй алып келет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков болду. Рыскелди мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурган. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Рахмат, саламат болуңуздар.